барган сайын бул парктар кесилип, кыркылып баратат. Кечигип атасыңар, айланайын, мына салынып бүттү. Эмне үчүн ачык айкын айткан эмес да, бул жер арендада болгондугун мисалы үчүн. Үй салуу эле күнү түнү жакшы условияда эле туруп калсын, а башка элдер аба жута турган жер жок калат да. Кыргыз бийлиги Ататүрк эс алуу жайына өзгөчө көңүл буруп жатат. Бишкек шаардык мэриясы мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелерди кайрадан кайтарып алууга аракеттерди көрүүдө. Ал эми бул жакта 20 майда эртең бузуу иштери башталары айтылып жатат. Бишкектеги ири парктардын бири катары саналган мурунку Достук, азыркы Ататүрк паркы 2000 жылдардын башында массалык түрдө жеке менчик ээлерине өтүп кеткен. Ошол кезде мамлекет башында турган чиновниктер, аткаминерлер өздөрүнө жана өздөрүнүн жакындарына каттатып алып, бул жерлерди каалагандай калчашкан. Бул аймакта 198 мыйзамсыз курулуш бардыгы айтылып жатат. Бүгүн мен сиздерге Ататүрк эс алуу жайындагы абал, жергиликтүү элдердин пикирин айтып бермекчимин. Акыркы 15 жыл аралыгында Бишкек шаары жашыл шаар атын жоготуп, парктар таланып, тонолуп, жерлери кескиленип сатылып, менчик колдорго өтүп кеткендигин президент Садыр Жапаров өз сөзүндө айтып өткөн. Ошондуктан парктарга көңүл бөлүнүп, сакталып, жашылдандырууга шарт түзүлөт. Кудай буйурса, учурунда жашыл шаар деген ат менен таанылган борборубузду ошол жайкалган жап-жашыл көрүнүшкө алып келүү ниетибизди ишке ашырабыз. Мына ушундай аракеттерибизди жалпы мекендештерибиз, айрыкча Борбор кала тургундары ар тараптан колдойт деп ишенемин. Барыңыздарга белгилүү болгондой, биз мамлекеттин экономикасын алдыга жылдыруу аракети менен биргеликте өлкөбүздүн ажайып кооз жаратылышын сактап калуу үчүн жашыл мурас аттуу бир катар иш-чараларыбызды баштаганбыз. Президент белгилеп кеткендей эле жер кодексине ылайык парк жерлерине жеке менчикке берүү жана аларга хан сарай курууга тыюу салынат. Ошого карабай Ататүрк паркынын жерлерин жеке колдорго берүү токтобой, ал тургай көп кабаттуу үйлөр да салынып кеткен. Бул боюнча эл канчалык ызычуу салып, коомдук мүлктү коргоп калууга аракет кылып, кайрылып келген. Бирок андан натыйжалуу жыйынтык чыкпай келген. Бишкек шаарына келген мэрлер биринин артынан бири мыйзамдарды одоно бузуп, Кыргызстандын таасирдүү адамдарына элиталык жер тилкелерди бөлүп берүүнү уланта берет. 10 жыл ичинде эле шаарга келген 4 мэр парктан 100 тилкени тартып салат. Эми бул жер берүү, жер сатуу мафиясына аралашкан инсандар мыйзам алдында жооп берерин билген жергиликтүү тургундар өлкө жетекчилигин колдоого алууда. Демилгени Садыр Жапаров көтөрүп аткан турбайбы? Ушу паркка эч кимдин колу тийбесин. Бул эл үчүн жакшы сакталыш керек. Сакталмак түгүл, даже муну оңош керек, дагы кошуш керек, жер, бак кошуш керек, условияны оңдотуш керек деп Садыр Жапаров биздин президентибиз айтып атат, Анан бул ошондой туурай сөздөрдү укпагандар бар бекен. Например, мен ошого таң калып атам да. Эмне акысы бар? Алар же ошолорго заинтересованы жерге, ошондой бирөөлөр алсын дегенге. Же болбосо биз элибиз баары эле общий колдойбуз да, 100% колдош керекпиз. Мен ушул паркка күнүгө келем, почти күнүгө келем. Жакын жерде турам. Өзүм ушул парктын өнүп келатканын көрүп жүргөм. Анан эми мо кийинки 3 жылдан бери бул паркка чоң көңүл бурулуп атат. Сугаты жакшы жүрүп атат, гүлдөр өсүп атат, бактар өсүп атат. Мындай условиясы жакшыраак болуп атат, тазаланып атат. Анан ошого биз кубанып атканбыз. Анан мына биз угуп атабыз акыркы күндөрдө. Что ушул паркта башка үй салынат дегендерди угуп атабыз. Анан мен бул паркка көп басканым үчүн көрүп атам, үстүңкү жакта кандай сонун жерлер турган жерге үйлөр салыныптыр уже. Андан тышкары дагы подготовка жүрүп атат үй салганга, фундамент курулуп атат. Анан мындай бусулуп турат да, үстү жагы уже көрүнүп турат. Баягы планировкасы жок уже. Мындай эле свободный жерге үй салгысы келип атышат элдер. Мен көрүп эле атам күнүгө эле. Мына азыр ушул жака баратам. Ататүрк паркынан жер бөлүштүрүү 2000 жылдардан башталат. 8 жылдын ичинде эле Сейил бактан 43 гектара 173 кишиге жер тилке катары бөлүнүп кетет. Алардын көбү жер тилкелерин бекерде алышат. Бул маалыматты клубтун журналисттери жана ОССРП менен өнөктөштүктө парктагы участоктордон жүздөгөн токтомдордун жана
кадастр документтерин алып анализдөө үчүн 1 жыл коротуп иликтөө жүргүзгөн. Алардын көбү акыр аягында жерлерден пайда көрүү максатында сатып жиберишкен. Ата бабалардан жашыл бак катары мураска калган эс алуу бакты жергиликтүү тургундар кайрадан мурунку калыбына келтирүү идеясын колдоого алышууда. Элдин өз көз карашы болуш керек. Менин жеке көз карашым бул темада бул жер негизи парк бойдон калса да жакшы болот деп ойлойм. Анткени бул жерде келечек али алдыда дейт, жаштарда дейт. Биздин деле келечекте бала чакабыз бул жерде чоңоет, өсөт. Эми сүрдүрүлсө же снос болсо бардыгы ошол мамлекеттин өз карандысы. Бул мамлекетке тиешелүү. Бул ишти колдойбуз, негизи эле жаштар баарын эле колдош керек. Байманаптар өздөрүнүн жекече оюн ойлобостон элди да ойлоп, чоң жакшына сейил бактар курулса жакшы. Элдер деле азыр жаш келип калды, баары эле көчөгө чыгат, үйдө отурушпайт. Алым тартылып кеткен эмелерди кайра государствого, мамлекетке алып атканын туура деп эле ойлойбуз. Баарыбыз эле ошентип ойлойт болушубуз керек. Эми ар кимдин өзүнүн ар кандай ойлору бар. Бирок менин жеке оюм бул паркка берилиш керек. Парк мамлекетке берилиш керек. Президенттин демилгесин колдоп жатабыз, элдин жерин элге берсин. Эгерде байманаптар бул жерди мыйзамсыз алган болсо, анда мамлекетке кайтарып берүү деп ойлойм. Эгерде байманаптар бул жерди мыйзамдуу алган болсо, анда билбейм, өздөрү эле жашай бериш керек дейм. Парк бойдон да калсын. Ар кайсы нерселер болбасын, парк жакшы бойдон. Биз кайрадан парк болушун каалайт элек. Тура эмес жолдор менен алгандар, анан тура жол менен алгандар да бардыр. Бирок мен ойлойт элем, ушу мамлекетке өтсө бардыгы. Президенттин эмилгесин жаштар колдосо жакшы эле, мында парк болуп, сонун болуп турса жакшы да. Учурда коомчулуктун кызуу талкуусундагы Ататүрк паркындагы кат-каттап салынган жер үйлөр, ал тургай эс алуучу жайларга курулган көп кабаттуу үйлөрдү Бишкек мэриясы мыйзамсыз деп атады. Шаар бийлиги паркка 43 гектар жерди кайтарып, мыйзамсыз курулган 198 объектти сүрдүрүү пландалып жаткандыгын билдирген. Бизде бир эле максат түп тамыры менен баарын бузуп салыш, же болбосо кайсы бир курулуштарды калтыруу деген маселе жок. Биз бүт боло турган өзүбүздүн кадамдарыбызды токтомдо так анык жазып кеткенбиз, ошол кадамдар менен барабыз. Бишкек мэриясынан Ататүрк паркынын берилген жерлер боюнча буга чейинки токтомдорду жокко чыгарып, 1992 жылдагы 107 гектар болгон сейил бактын аймагын калыбына келтирүү аракетин билдирген. Эми Ататүрк паркын кайсыл жылдары, кайсыл мэр кимдерге кандай жол менен берип жиберген? Кадастрдын документтерине байкоо салабыз, клуб менен ОССРПнын документтерине таянып. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Апас Жумагулов, экс-спикерлер Алтай Бөрүбаев, Медеткан Шеримкулов сыяктуу мамлекеттик жетекчилерден баштап мурдагы депутаттар Эркин Байсалов, Канат Керезбеков, Рызбек Качиев, Турсунбай Бакир уулу, Сайдулла Нышанов, Азизбек Турсунбаев, Арзыбек Бурканов, Асамидин Марипов, Искендер Гайыпкулов, Рашид Тагаев, Алиарбек Абджалиев, Айтыбай Тагаев, Зиядин Жамалдинов, Алтынай Өмүрбекова, экс-министрлер Абдулла Суранчиев, Өмүрбек Кутуев, Кылычбек Султанов, Кеңешбек Дүйшебаев, Александр Костюк, Болот Абдилдаев, Мустафа Кадибаев, экс-судьялар Жумадил Макешев, Курманбек Осмонов, экс-прокурорлор Азамбек Шаршеналиев, Галина Пугачева, Улукбек Узакбаев бар. Келип, бул эмне салып атасыңар? Кайсы неменин негизинде салып атасыңар деп айтпай белеңер. Мына депутаттар бар, туурабы? Канчалаган чиновниктер бар. Ошолорго айтышыңар керек. Мына силер журналисттер. Ошолорду айтып атабыз, анан бирок азыр эмне? Бул эми кечигип атасыңар, айланайын. Мына салынып бүттү. Мына мечит турат, могул жерде чоң 2 этаж жашынакай кыргыздар салган үй. Кантип бузасыңар бул? Салынып эле кетпедиби кийинки эмедечи? Анан алынап деп атпай, алынса алынып эметип өткөзүлүп бериш керек да негизи. Туура кылат. Бул жердин баарын деген бул элдердики да. Анан элдер деген монтип эс алып басыш керек. Анан таза абага жашаган адам тет жактан барып алып жер алып алып таза абада жашаш керек да. Ал туура. Парк боюнча калыш керек, бирок азыркы жашап аткандар күнөөлүү эмес да агачы. Ага эми ошо маалда сатып ийген чиновниктер күнөөлүү деп ойлойм. Элден десеңер, биз эл баарыбыз эле забыз. Алар үйдү любой жерге салышсын, башка жерге. Баары бүтүп эле ушул паркка салыш керек экен. Анда элдин баары эле паркка салгысы келип калган турбайбы, Биз паркы жок эле мен квартирада эле турам тетиякта. Аба келип жутам ушу жерге. Аба келип жутсам, мага достаточно. Мына баламды алып келдим.
аба жутсун деп. Анан эле алар үй салып эле күнү түнү жакшы условияда эле туруп калсын, а башка элдер аба жута турган жер жок калат да. Жер бөлүштүрүүгө катыштыгы бар Бишкек шаарынын экс-мэрлерин айта кетели. 1999 жылы Медетбек Керимкулов Бишкек шаарынын мэри болуп дайындалат. Керимкулов жыл өтпөй парктын жерлерин активдүү бөлүштүрүүгө киришет. Медетбек Керимкулов учурунда парктын аймагынан 88 тилке жеке колдорго берилип кетет. Керимкуловдон кийин 2005 жылы Бишкек мэри болуп Арстанбек Ногоев келет. Ногоев мэр болуп келери менен 17 жаштагы пианист Айтурган Тураповага Ататүрк паркынан жер тилке берет. Айтурган Турапова опера ырчысы Кыргызстандын эл артисти Керим Тураповдун кызы. Турапова алган жерине эч нерсе курбай эле 2011 жылы башкаларга сатып жиберет. Ал эми 2007 жылы Бишкектин мэри болуп келген Данияр Русенов болсо, өз кызматтык абалынан пайдаланып, парктын 11 гектарын көп кабаттуу там салууга өткөрүп берет. Данияр Русеновдон кийин 2008 жылы кала башчысы Нариман Тулеев дайындалат. Тулеев учурунда Ататүрк паркынын 21 жер тилке жеке колдорго берилип кетет. Тулеев иштеп турганынан пайдаланып, өз атасы Ташболот Тулеевке да парктын аймагынан 600 шарчы метр тилкени бөлүп бергенге жетишип калат. Кийинчерээк Тулеевдин атасына берилген жер кайра мамлекетке кайтарылат. Аталган паркты кесип жегендердин тизмеси жалпы 170ден ашат. Биз коомго жүзү таанымал болгондорду гана көрсөтүүгө аракет кылдык. Учурда аты аталгандардын көпчүлүгү тилкелерин сатып кеткен. Парк сакталып калыш керек эле да. Мезгилинде бул нерселер болуп кеткенден кийин менин жеке пикиримде ошол мезгилинде ушул кадамга барган, ушул ишти жасаган жетекчилер жооп бериш керек. Жалгыз эле мэрден эмес, андан жогору карап дагы кеткен да. Ошол мезгилдеги шаардык кеңеш болгон, мэрия болгон, анан өкмөттүн мүчөлөрү болгон. Ошо өкмөттүн мүчөлөрү алар жөн эле адам, аз эле адамдар болбойт. Ал жерде экология, ал жерде бардык ошол министрликтер болгон да. Ошол кишилердин бардыгын менимче жоопкерчиликке тартып койсо, бул кийинкиге бир сабак болот эле. Экология сакталмакта. Шаар үчүн өтө зарыл бул экология. Мына бул жанагы туман каптап атканы, абанын бузулуп атканын бардыгы ушундан да. Бул эми өпкөсү эле да шаар. Ошол маселелерге олуттуу эле караш керек. 30 жылда кандай гана башчы келбесин Ататүрк паркын кемирип, кесип, сатып коргоого алган эмес. Жооптуу жетекчилердин бири да паркты бошотууга эрки жетпеген. Паркка Ихлас курулуш компаниясы да документтерди жайында экендигин айтып, 250ге чукул адамга үй саткан. Бүгүн ошол адамдардын тагдыры оор болуп турат. Ошол мезгилде, мисалы үчүн, Ихлас үйдү салып баштаганда, ким президент болгон, мамлекет башында кимдер турганда, ошол ким уруксат кагазын берген, жана Ихлас аны эмне үчүн тактабай туруп, же болбосо ошол өзүнүн кардарларына эмне үчүн ачык айкын айткан эмес да, бул жер арендада болгондугун, мисалы үчүн. Анан эми карапайым эл, мисалы үчүн, балким алдамтта калды десек болот бул жерден. Анткени өзүнүн чогулткан акчасын сарптап, ушул үйлөрдү сатып алышканда, анан туруп эле буздурулат десе, биз көңүлүбүз чөгүп турат. Азыр Ататүрк паркынын тегерегиндеги абал кескин өзгөрдү. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев 198 объекттен толук тазалана тургандыгын билдирди. Эми мэриянын жаңы токтомунун негизинде парктагы хан сарайлар кандай гана объекттер болбосун түрттүрүлөт же мэриянын карамагына өткөрүлөт. Бул чечимди шаар тургундары колдоп, артка чегинбөөгө үндөп жатат. Бийлик аягына чыгат деп ишенебиз. Садыр Жапаров жасап келатат, жана жасаган ишин аткарат деп ишенебиз. Парк элдики болгондон кийин элдики болуш керек, элге өтүш керек. Ошентип ойлойбуз да эл. Келечегибиз, балдарыбыз, неберелерибиз бул жерде ойнош керек, кеңири. Барган сайын бул парктар кесилип, кыркылып баратат. Кеңейгендин ордуна. Эми ушул биз каалайбыз, суранабыз, ушул парк элге өтсө деп. Кыргызстандын жер кодексине муктаж болгон жарандарга мамлекеттен жер алууга мүмкүндүк берет. Бирок бул учурда участоктор байланыштары бар болгон, колунда бар адамдарга берилген. Алардын көбү шаардыктардын сүйүктүү жери Ататүрк паркындагы парктан барктуу жерлерди алып алышкан. Эл арасында эмне үчүн аттуу баштуу адамдар парктан жер алышы керек? А эмнеге карапайым дыйкандар же мугалим, дарыгерлер жок? Эртең мэрия убада бергендей эле Ататүрк паркындагы 198 үйдүн бузулушу башталат. Бийлик кудурети, мыйзамдуулук канчалык деңгээлде ишке ашат, аны убакыт көргөзөт. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырсаңыз болот.
Үйдүн тез бүтүшүн кааладым, Карагайды тандадым деген жакшы урааны менен Карагай курулуш компаниясы 2024 жылдын жай айларында бул үйлөрдү толугу менен бүтүрүп, ээлерине ачкычтары кызыл китеби менен тапшыруу алдында турат. Үйдүн сыртында жана ичинде ремонттоо иштери кызуу жүрүп жаткан мезгили, биринчи кабатка кирери менен эле мындай калың көрөмдөгү граниттер төшөлгөн. Эшиктери болсо мындай бронированный. Сатып алган батириңизди өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап алыңыз. Артындагы А, Б, В блок июль айында элдерге берилмекчи, ал эми К блокто болсо курулуш иштери жүрүп жатат. Эгерде сиздер Карагай курулуш компаниясынан үй алууну кааласаңыздар, анда батыраак келип, же болбосо экран астында телефондорго чалсаңыздар болот. Анткени саналуу үйлөр гана калыптыр. Сиздин тандооңуз Карагай курулуш компаниясы болсун.